Эфир узунда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда айтып жаткандай 11 майда өтө турган бош иш орундар жана кесиптер жарманкеси 2023 тууралуу кеп калды деп студиябызга меймандарды чакырганбыз, уюштуруучуларды. Анда эмесе тааныштырып өтөйүн. Каракол шаардык эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция башкармалыгынын жетекчиси Етбеков Улан Иманалиевич жана бизнес ассоциация ЖИА Ысык Көл облусундагы филиалынын мүдүрү жана ишкердикти колдоо борборунун Ысык Көл облусундагы координатору Абдилашимов Бекбосун Абдилашимович бизде конокто. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Алгач эле ушул бош иш орунда жана кесиптер тууралуу кеп кылалы. Максаты жана бул иш-чара кимдердин идеясы, демилгеси менен ишке ашып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биринчиден эртеңки келе жаткан биздин мамлекетибиздин айык күнү деп эсептесек болот. Бул Конституциянын кабыл алгандыгынын 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун. Анан айта кетчү нерсе бул Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасы кабыл алынган. Ошол улуттук программанын алкагында биздин Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жана биздин башкармалыктын тарабынан ушул 11 май күнү Каракол шаарында бош орундар жана кесиптер боюнча чоң бир жарманке өткөзгөн атабыз. Бул жарманкенин негизги максаты азыркы учурда жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу, кесиптер менен камсыз кылуу боюнча болуп атат. Анан азыркы айта кетсек, учурда ушул биздин жеке эле Каракол шаары эмес, бир мисал келтире кетейин, көчө Түп айыл өкмөтүндө, Түп районунун Түп шаарынын айылында, то есть эме ушул жумушчу иши өткөзүлдү. Ал жерде дагы область боюнча 8 жанагы кийим тигүү сектори чакырылган. Бул жерде да баягы жумуш ордунун берүүчүлөр боюнча мамлекеттик орган менен бирдикте иш алып баруу боюнча чоң иш-чара өткөзүлдү бул министрлик менен. Анан ошол жерде маселелер көтөрүлдү. Жумуш ордундары бар, бирок жумушка келип иштеп берген жарандарыбыз аз болуп атат да. Муну менен айта кетчү нерсе, Каракол шаарында да мынакей 11-inde 40-тан ашык деп атабыз. Эми буюрса ушул мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын баарын, ишканалардын баарын чакырып атабыз. Ал жердеги бош орундар, вакансиялар. Эми биз менен болжол менен мынакей ЖИА ассоциациясы менен чогуу биргеликте иш жүргүзүп атат. Ал анализдөө боюнча болжол менен бир 500гө жакын орун, бош орун болот. Ошол жерге биздин Каракол шаарынын тургундарын жана меймандарын бүт чакырат элек, катышып, ошол жерден өзүңөргө тиешелүү бир кесиптерди таап алсаңар, бош орундарга баягы азыр кыскача айта кетсем, мисалы Каракол шаарында ошол 200 орундук, 250 орундук кийим тигүү цех ачылган. Ошол жерде азыр мына минималдуу эле 200 орун бош турат. Андан тышкары 60-тан ашык биздин башкармалыкта бош орундар турат, вакансия. Бул жерге эми айта кетчү нерсе баягы жумуш бар, бирок жумушка дефицит жок, а жумуш орундарына иштечү жарандарыбызга дефицит болуп атат да. Рахмат. Толуктап кетсеңиз болот. Бул иш-чаранын максаты тууралуу. Чоң рахмат. Алгач эле ошол жалпы эле телекөрүүчүлөрдү кыргыз элибизди эртеңки майрамы менен куттуктап кетебиз. Негизи эле бул жумуш орундар жана бош орундар, бош жумуш орундар жана кесиптер жарманкеси 2 жылдан бери ошол Герман өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, ошол эле учурда Улан мырза айтып кеткендей, ошол социалдык өнүктүрүү фонд тарабынан да биргеликте ЖИА 3 тараптуу жергиликтүү мэриялардын коштоосунда ошолор менен чогуу биргеликте уюштурулуп келет. Мисалы ошол былтыр жылы Бишкекте болду. Кече ошол 28-inde дагы кайра эле ошол жарманке уланды. Жалпысынан ошол 5,5 миң киши катышкан. Бул эми
Бишкекте эми борбор калаада албетте бул борбор болгондуктан көрсөткүч дагы көп. Ал эми Караколдо бул эми мындай чоң масштабта биринчи жолу чогуу ошол уюштуруп баштадык. Ал эми Караколдун айтып өткөндөй эле ушул жумуш орундары, бош жумуш орундары көп экен да. Ошонун негизинде дагы бунун жыйынтыгында бир топ биздин ошол Каракол шаарындагы ошол жумуш издеген ошол биздин жарандарга аябай ыңгайлуу жана мындай өтө кандай десем жакшы бир мүмкүнчүлүк болот да. Демек 11 май күнү бардык Каракол шаарынын тургундары келип ал жакта катышып, өздөрүнө ылайыктуу кесип болсо, жумуш болсо ишке орношуп алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Жакшы. Анан учурда канча жаран жумушсуз, негизи эле жумушсуздукту кантип жойсо, азайтса болот? Бул жарманке дагы ошонун бир кандайдыр бир көрүлгөн кадамы катары бааласак болот да, туурабы? Жакшы суроо. Азыркы учурда Каракол шаары боюнча эле айта кетсек, 700дөн ашык жумушсуз катары каттоодо турат бизде. Эми ушундай учурдан пайдаланып биз бардык башкармалыктарга келип, мисалы жеке эле Каракол шаарында эмес, райондук, республикалык бүт эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыктарына барса, ошол бөлүмдөрдө тиешелүү вакансиялар бар, бош орундар. Анан баягы четке чыгып аткан жарандарга айтат элем, өзүбүздө жумуш орундарын толуктай албай атабыз да азырчы. Чим сыртка чыгып ошол коопсуздук маселелерин, өзүнүн жеке коопсуздуктарын карагандан көрө ошол өзүбүздүн жерибизде иштеп, өзүбүздүн жерибизде эмгектенип, үй бүлөсүнүн жанында болгон жакшы болот дейм. Анткени азыркы айлык маяналарын айта кетсек, Кудай буюрса жакшы айлыктарды коюп атышат. Минималдуу эле бир 10 миңдин айлыктары да, 10 миңден 40-50 миңге чейинки. Ошол эле жана жогоруда айттым, швейный сектордо жакшы иштеген ишкер, иштерман адам болжолду жакшы иштесе бир 60 миңге чейин таап атат деп ошол иш берүүчүлөр айтып атышат да. Эми бул адамдын баягы өзүнүн дараметинен болуш керек, баягы кандай эмгекти кандай алып кетет. Бул жарманкеде жумуш издегендер үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Негизи эле кимдер барса болот? Жаш курагында чектөө барбы? Же болбосо алар баягы колуна дипломун алып барыш керекпи? Ушул туурасында маалымат берип өтсөңүз, кандай болуш керек бул шарт? Чоң рахмат. Негизинен бизнес ассоциация же бул ишкердик жаатындагы ишкерлер менен көбүрөөк иш алып баргандыктан, себеби биз баягы ишкерлердин башын бириктирүү, ошол эле учурда алардын ар тараптуу өнүгүүсүнө бир көпүрө болуусуна болот. Анан бул ишкерлер бизге көп кайрылып калат. Ошол эле жумуш бош орундардын көптүгү боюнча, ошол эле кадрлардын жетишсиздиги, анан татыктуу кадрлар жок болгондугу же туруктуу эместиги тууралуу. Анан биз бул жарманкенин негизинде көп ишканага ошол жашына карабай, негизгиси азыр эми кадрдын өзүнүн буга чейинки алган тажрыйбасы, өзүнүн билими дагы албетте маанилүү. Бирок ошол 18ден жогору жаштагы жаштарыбыз мындай катышса болот ушул жака. Анан биздин баягы жалгыз бой энелерибиз бар. Ошол эле учурда ошол жумуш издегенибиздин келиндер, эжелерибиз бар. Ошол эжелер мындайча айтканда ошол келип катышса болот да, мындай жаш орунда мына 18дин үстүндө бардык жарандар бул жарманкеге катыша алат да, мындай чектөө жок. Ал жерде ошол айтып өткөндөй эле швеяга, ошол эле башка мындай офистик жумуштарга, менеджерлик жумуштарга көп учурда ошол вакансияларда чыгып атышат. Көбүнчө тейлөө кызматтарына турбайбы, тигип буйчу, ошол эле ширетүүчү жактарынан дагы албетте азыр эми Каракол шаары бул туристтерге багытталган мындай тарыхый шаар эмеспи. Анан боз үйлөр тигилет. Ошол эле учурда боз үй жасаган биздин ишканалар бар. Ошол жака мисалы ошол ширетүүчүгө керектилиги, мындай ширетүүчү керек болгон жарандар аябай көп да. Ошолор дагы катышса болот. Мындай суроо узатайынчы, баягы эмнеге иш берүүчүлөр жумушчу таппайт, ал эми жумушчулар иш таппайт? Азыр айтып отурсак, баягы жумуш издеп каттоодо тургандар да бар экен, ошол эле учурда бош орундар дагы көп санда да. Мунун эмне себептен мындай жагдай жаралып атат? Эми себеби мындай болуп кетип атат да, ачыгын айтканда.
ошол жарандарыбыз баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгы болуп кетип атат да. Мен барганда эми баягы адамдын өзүнүн жашоодогу көп суроо талаптары болот экен. Көбүнчө ушул иш берүүчүлөр айтып атат, көчөкү суроо талаптарданчы тойго барат элем, шээринен барат болуп эле, тиги жаманчылык жакшылыкка барат элем, ушул сурануу көп дейт да. Азыркы иш берүүчүлөрдүн талабы мындай да, учурунда аткарган нерсени бат-баттан тезден ушул эми заман талабы өзү ошондой болуп атат. Баягы жасаган нерсени майын чыгара жасаган кишилер жетишси болуп атат. Адамдар өзүнө ыңгайлуу график издеп, анан ошонун негизинде бир түшүнбөстүк келип чыгып аткан турбайбы? Түшүнбөстүктөр чыгып атат да. Анан бирок эртең ошол эртең дедим 11-inde өтө турган нерседе жанагы айтпадыкпы? Ар бир жаран ошол жерде иш берүүчүнүн маңдай тескейи отуруп, суроо талаптарын ошол жерден чечип алса болот. Иш графигин мүмкүн мындай иште, мындай өзүнүн тартиптен, айлыктарын ошол жерден түзмө-түз сүйлөшүүгө ошол шарт түзүлүп атат да. Баягы бул жерде муктаждык, Улам мырза да туура айтып атат. Биринчиден муктаждык, анан экинчиден болсо ошол эки тараптуу эки башка күтүүлөр болуп атат да. Мисалы, жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендер эки тарап тең, андай өздөрүнүн талаптары бар, бирок мындай дал келбейт. Ошонун айынан деле көпчүлүк биздин жарандар мындай миграцияга агылып барат да ошол жактан. Анан ал жерде бунун негизинде биз мындай мастер-класстарды эртең 11-майда кантип мындай резюмени туура толтуруш керек, өзүнү кантип собеседование мындай кабыл алууда кандай өзүнү кандай алып көрсөтүш керек же болбосо кандай рисктер бар, ошонун баардыгын ошол мастер-класстын негизинде көрсөтсөк биздин жарандарга. Анан жумуш берүүчү компаниялардын жетекчилерин же болбосо ишканалардын жетекчилеринин тарабынан кейстерди алар менен бөлүшүп, же болбосо жумушка алууда кандай шарттар, нюанстар бар, ошол боюнча кенен айтып берет да ошол жагынан. Жакшы, анан бул иш-чара ушу 2 жылдан бери өткөрүлүп атат дедиңиз. Анан бул дагы областтык масштабта бир өткөрүү планында барбы? Анан 2 жылда кандай жыйынтыгын берди? Канча адам чындап эле ушу сиздердин жарманка аркылуу ишке орношо алды? Же андай анализ жүргүзгөн жоксуздарбы? Уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Негизи 2 жылдан бери болуп атат. Бул жыйынтыктары негизи жакшы. Бул максаты деле ушул Герман өнүктүрүү фонду тарабынан деле атайын бул эми барып бул эстафета болуп калат окшойт дейм да, жыл сайын өткөрүү. Анан областтык деңгээлде өткөрүү боюнча негизи Ысык көл боюнча мына Чолпон Ата шаарында болот экен жыл сайын. Азыр бул масштабтуу иш-чарабызды алгач эле Кара Колдо жаш кылып өткөрүп алсак, буюрса Чолпон Атада мындай жыл сайын кезектеги мындай чоң масштабтуу өткөрүү ниеттер бар да. Ошол жактан биз дайым аракет кылып азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Рахмат, толуктап өтсөңүз болот. Негизи адамдын суроо талабы бүтпөйт экен да. Азыр жарандарыбыз мындай да, жумуш жеңилирээк болсо, айлык көбүрөөк болсо деп сурайт экенбиз. Жумуш берүүчү болсо тескерисинче жумушту тез аткарган киши керек, айлыгын азыраак төлөйм депчи. Бирок ошол шартты баягы ошон үчүн бул формат ушундай болуп атат да. Бетме-бет отуруп, ар бир жаран менен иш берүүчү отуруп, маңдай тескей чечишсе, мүмкүн алар ошол жарандардын муктаждыктарын чечип, өзүнүн баягы уставтарында балким өзгөртүүлөр болушу мүмкүн деп ойлойм да. Эми азыркы заман талабына жараша жакшы бир иштер болот болуш керек. Эми жанагы сиз сурап кеткендей, бул масштабтуу 2 жылдан бери өтүп атат. Бирок бул министрлик тарабынан биздин башка бул жыл сайын өткөрүлчү нерсе. Бул жыл сайын жарманкени баягы эми кичи жарманкелерди өткөзчүбүз. Бул жерде андан тышкары мамлекет кепилденип берген мынакей биз кесиптик окууларды кайра окутуу да жүргүзөбүз дагы. Ошол жерден дагы мисалы ширетүүчүнү, же ашпозчуну, же ошо кийим тигүүчүнү биз мамлекет акчасын төлөп, стипендиясын төлөп окутуп берсек дагы кайрадан башка тараптарга кетип калып атат да. Ошол тууралуу сурайын дедим. Демек сиздер бул жерде баягы бош орундарды сунуштап койбостон кесипке да багыттап үйрөтөп турбайсыздарбы? Жакшы кызыккандар болсо ушул тармактарга келип акысыз түрдө, менимче. Акысыз түрдө бул Кара Кол шаарында чоң кесиптик окутуу борбору ачылган бизде. Бул область боюнча бизде эле бар, Кара Кол шаарында. Бул жерден биз 9-класстан жана бүтүрүүчүлөрдү бүт баарын чакырып, окуучуларды бекер акысыз ушул жерден кесипке багыт беребиз.
бул кесипке өтсөңүз жакшы болот, бул кесипти тандасаң болот деп. Анткени көбүнчө бала ошол өз тандоосун билбейт да. Үй бүлөгө барганда башыбыздан өткөн баарыбыздын эле ата эненин каалоосу менен болуп атат да. Ата эненин каалоосу менен эмес, кесипти тандоо баланын өзүнүн ошол таланты, өзүнүн ички туюму менен ишке ашыш керек деп ойлойм да. Анан ошону биз багыт беребиз. Мүмкүн көптөгөн бизден эми окуучулар биздин багыт менен көп ыраазычылык билдирип кетишет. Мына силердин окуган борбордун атынан биз жакшы ушул кесибимди тандап алдым деген. Бул окутуу кайсы мезгилде жүргүзүлөт, кайсы айда же башталдыбы? Жок, бул окутуу бизде эшигибиз күндө ачык. Күндө ошол жерде адистерибиз кайсы убакта келсе да, эми плановый мектептер менен түзүлгөн өзүнчө ишмерчебиз бар. Андан тышкарда эшик дайыма ачык биз үчүн. Жакшы. Анан бул жарманке тууралуу да токтоло кетсеңиз, кайсыл жерде өтөт, саат канчада өтөт? Ошол туурасында дагы биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип өтсөңүз. Чоң рахмат. Негизи эле жарманкебиз буюрса 11 май Чыңгыз Айтматов атындагы Каракол шаардык борбордук аянтта болот. Ал жака ошол бардык жумуш берүүчүлөр жана жумуш издеген биздин жарандарыбызды күтөбүз. Ачык, бекер айтып өтүш керек ушул нерсени. Жана ал жакта ушул агартуу майданындагы биздин окуу жайлар, ошол эле мектептер, лицейлер катышат. Жана ошол кесиптик лицейлер дагы ал жака катышат. Айтор бардык тармактагы биздин жарандар, ишкерлерибиз, ошол эле ишканалар катышса болот. Өзүн ар тармакта сынап көрөм деп жумуш издеп жүргөн биздин телекөрүүчүлөрүбүз болсо бардыгы барып кайрылса болот. Анда сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай таң эрте келип жагымдуу маанай маек куруп бергениңиздерге. Анда сиздерге кыскача эркин микрофон болсун, жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылып өтсөңүздөр болот. Биринчиден дагы ушул жергиликтүү бийликке, Каракол шаарынын мэриясына дагы чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Анткени ушул уюштуруучу жагын бардык талаптарды биздин көрсөткүчтөргө жардам берип атат. Ошондой эле дагы айтып кеткендей, 11-inde бардык Каракол шаарынын тургундарын жана меймандарын, ошондой эле тегерек четтеги райондорду да чакырсак болот. Биздин эшигибиз ачык дайыма. Келиңиздер, иштеңиздер, мамлекет үчүн, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр үчүн чоң кошуңуздар. Ыраазычылык. Чоң рахмат. Ошол азыр Улам мырза айтып өткөндөй эле жалпы биздин телекөрүүчүлөр ошол жакта Каракол шаарында, деги эле ошол жакта райондордо биздин жарандарыбызга баарыңыздар күтөбүз, келиңиздер. Эшигибиз ачык жана биздин ошол бул иш чарабызга ушул ар тараптуу колдоо көрсөткөн Каракол шаардык ошол мэриясына дагы учурдан пайдаланып ошол ыраазычылыкты билдиребиз. Жана сиздерге дагы ушундай бир эфирди чакырып, уюштуруп, ошол элдиге ушул жакшынакай бир саамалыкты жеткирүүгө ортомчу болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык. Биз кубануу менен ошол 11 май күнү сиздерди баардыгыңыздарды борбордук аянтта баарыңыздарды күтөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде натыйжалуу майнапты өткөрүп алыңыздарга тилектешпиз. Ал эми бизде конокто Каракол шаардык эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция башкармалыгынын жетекчиси Иетбеков Улан Иманалиевич жана бизнес ассоциация ЖИА Ысык Көл облусундагы филиалынын мүдүрү жана ишкерликти колдоо борборунун Ысык Көл облусундагы координатору Абдилашимов Бекбосун Абдилашимович бизде конокто болду. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга